Салам достор, AgroLife KG YouTube каналына каттала кетиңиздер. Биз бүгүн дарбыз жөнүндө кененирээк маалымат беребиз. Дарбыздын рак клеткаларына, көзгө жана жүрөккө кандай пайдалары бар? Дарбызды канчалык көп жейсиз? Анткени бул жайкы тамактардын эң популярдуу бири гана эмес, ошондой эле абдан пайдалуусу. Келгиле, күн сайын дарбыз жесеңиз денеңизге эмне болоорун карап көрөлү. Арбуз жүрөк оорусунан сактай алабы же көрүүнү жакшыртабы? Ал эми чындап эле рак коркунучун азайтууга жардам береби? Чогуу көрөлү. Биринчи, рак оорусуна чалдыгуу коркунучун азайтат. Дарбызды канчалык көп жесеңиз, организмде рак оорусунун пайда болуу коркунучу ошончолук азаят. Бул үчүн ыраазычылык билдире турган бир азык ликопен. Келгиле, 1-2 секунд ал тууралуу билели. Ликопен дарбыздагы аш болумдуу зат. Ага атактуу кызыл түс берет. Бул дарбызды аппетиттүү кылып көрсөтүү үчүн гана эмес, ден соолук үчүн да абдан пайдалуу. Баса, помидор жана грейпфрут менен бирдей. Дарбызда ликопен бышкан помидорго караганда 40% жакын көп. Ошондо ликопендин кандай сыйкыры бар? Ооба, бул такыр сыйкыр эмес, бул илим. Жана бул илим ликопен денеңиздин клеткаларын ар кандай зыяндардан тазалайт деп ырастайт. Бул рактын айрым түрлөрүн алдын алууга жардам берет. Изилдөөлөр көрсөткөндөй, ликопенди кабыл алуу менен эмчек, өпкө рагы сыяктуу кээ бир рактардын рискин төмөндөтөт. Андыктан кийинки жолу дарбыздан сөзсүз түрдө бир кесим жеңиз. Экинчи, дарбыз суу балансын сактоого жардам берет. Аба ырайы кандай болбосун, жайдын бир нече аптаптуу ысык күндөрү болот. Ысыкта сыртта болуу адамды чарчатат. Ошондуктан сактануу абдан маанилүү. Жакшы жаңылык, дарбыз бул муктаждыктарды канааттандыра алат. Дарбыз планетадагы бардык тамак аштардын ичинен эң жогорку деңгээлдеги сууга ээ. Ал 90% суудан турат. Көптөгөн адамдар жайында өнөкөт суусуздануудан жапа чегишет, айрыкча жаш курагына байланыштуу. Күнүгө жетиштүү суу ичпесең чарчап, кычырданасың. Эгер сиз мындан алыс болуп, жашооңузду бир аз шайыр жана кызыктуу кылгыңыз келсе, дарбыз жеңиз. Ал даамдуу жана чаңкооңузду эң сонун басат. Чарчоо жана кыжырдануу менен кош айтышыңыз. Мындан тышкары, дарбыздагы суу менен клетчатка аралашмасы курсагыңызды толтурат. Үчүнчү, жүрөк ооруларына чалдыгуу коркунучу азаят. Бул жемиш рактын алдын алуу гана эмес, жүрөк кан тамыр ооруларынан да сактайт. Мунун баары ликопендин кереметинин аркасында. Бул жүрөгүңүздү жакшыртат. Байкоолор көрсөткөндөй, ликопенди үзгүлтүксүз колдонуу кан басымын төмөндөтөт. Бул жүрөгүңүзгө канды оңой айдап ашыкча иштөөдөн сактайт. Дарбызда ликопенден тышкары L-цитруллин деген зат бар. Бул көнүгүүгө учурунда кандын агымын колдонгон аминокислота. Натыйжада жүрөгүңүз чың болот. Магний сыяктуу минералдар жана жүрөк кан тамырларды бекемдейт. Бул күн сайын дарбыз жегендин көптөгөн пайдалуу жактарынын бири гана. Төртүнчү, машыгуудан кийин калыбына келүү. Эгерде сиз машыгуу залында көп машыксаңыз жана булчуңдарыңыз тезирээк калыбына келиш үчүн, анда дарбыз мыктылардын бири. Изилдөөлөр көрсөткөндөй, дарбыз ширесин ичкен спортчулар машыгуудан кийин азыраак оорушат. Ошондой эле машыгуу учурунда тамырдын кагышы мынчалык көтөрүлбөйт. Дагы бир жолу бул L-цитруллиндин күчү менен шартталганын айта кетели. Кийинки машыгууга чейин булчуңдарыңызды демейдегиден тезирээк калыбына келишине бул жардам берет. Дарбыз спортчулар үчүн сыйкырдуу күчтөй сезилиши мүмкүн, бирок чындыгында анын терс жактары да бар. Бир кемчиликтери көп сандагы дарбыз жеп алсаңыз, запор, шишик жана башка оорулары ашказан ичегиге зыян. Сиз дарбыз уруктары күнөөкөр болушу мүмкүн деп ойлошуңуз мүмкүн, бирок бул чындыгында андай эмес. Бул ашказандагы ашыкча суюктук иштин оорушуна алып келет. Демек, сиздеги ичек карындын сезгич синдрому бар болсо, анда бул учурда дарбыздан күнүмдүк тамактануу сизге эч кандай пайда алып келбейт. Сүйүктүү жемишиңизден рахат алууда негизги нерсе качан токтоторун билүү. Ошондой эле кант диабети менен ооругандар дарбызды жеерден мурун доктурга кайрылышы керек, бирок оң жагынан карайлы. Бешинчи,
Дарбыз арыктоого жардам берет. Эгерде сиз спорттук денеге же кыялыңыздагы денеге жетүүнү көздөп жатсаңыз, анда дарбыз сиздин эң жакын досуңуз. Эгер туура тамактанбасаңыз, кардио жана салмак менен машыгуунун баары натыйжа бербейт. Дарбыз ток сезүүгө жардам берет, табитиңизди басат. Көңүл буруңуз, дарбыз өтө аз калориялуу. Бир чыны тууралган дарбызда 12 грамм гана углевод бар. Мындан тышкары бул жерде була аласыз. Бул дарбызды бир күндө бир нече жолу жеп, тойбойт дегенди билдирет. Бул тамак сиңирүү системасы өтө сезгич эмес болсо, кийинки жолу азык-түлүк дүкөнүнө барганда сөзсүз дарбызды алууну унутпаңыз. 6. Көптөгөн маанилүү азыктар. Биз ликопен жана L-цитрулин жөнүндө сүйлөштүк. Бул абдан жакшы. Бирок дарбызда денебиз үчүн бирдей маанилүү башка көптөгөн пайдалуу заттар бар. Дарбыз витаминдердин жана минералдардын булагы. Биринчиден, сизде 1 тонна С витамини бар. Ал денеңиздеги бузулган ткандарды, иммундук системаңызды калыбына келтирүүгө жана жыраатты айыктырууга жардам берет. Ошондой эле кемирчектерди, тиштерди жана сөөктөрдү жакшы абалда кармоого жардамчы болот. Бир чыны дарбызда С витамининин күнүмдүк баалуулугунун 21% бар. Ошол эле чыныда сизде А витамини бар. Ал иммундук системаны кароодон тышкары бөйрөк, жүрөк жана өпкөңүздү чыңдайт. Бир чыны майда тууралган дарбызда А витамининин күнүмдүк маанисинин 20%га жакыны бар. Минералдык заттар боюнча сиз ошондой эле калий жана магнийдин татыктуу порциясын аласыз. Бул жерде дарбызды күн сайын жеп баштоонун дагы бир жакшы себеби бар. Дарбыз сиздин кан тамырларыңыздагы басымды азайтууга жардам берет. 7. Көзүңүзгө жардам берет. Жөнөкөй сөз менен айтканда, дарбыз жакшыраак көрүүгө жардам берет. Макулярдык дегенерация жаш курак менен пайда болгон көз оорусу. Убакыттын өтүшү менен ар бир адамдын көрүүсү акырындап начарлайт. Бул макула деп аталган торчонун борбордук бөлүгү эскиргенде болот. Жана бул сокурдукка алып келиши мүмкүн. Бактыга жараша бизде дарбыз бар. Биз ликопен жөнүндө сүйлөшкөнүбүз эсиңиздеби? Ал макуланын сезгенүүсүн жана кычкылдануусун алдын алууга жардам берет. Дал ушул кызыл түстөгү азык болуп, макулярдык дегенерацияны алдын алууга жардам берет. Жок дегенде аны жайлатат. Бул албетте 60 жаштан ашкан адамдар үчүн пайдалуу. Көрүүңүз начарлап баратканын сезсеңиз, дарбыз жегенге аракет кылыңыз. Күн сайын аны жесеңиз, сизге сөзсүз пайда алып келет. Дарбыздар абдан пайдалуу, бирок жегенге башка мөмө жемиштер да көп экенин унутпаңыз. Сиз дарбызды жакшы көрөсүзбү? Жай мезгилинде көп жейсизби? Комментарийге жазыңыз.